Кутман кечиңер менен менин кичинекей досторум. Жомок укчу убакыт келди. Кана кечке ойноп чарчадыңарбы? Мен да аябай чарчадым достор. Анткени бакчада иштедим, үйдөгү жумуштарды бүтүрдүм. Жайында ойноп гана тим болбостон иштеп алыш керек, достор. Азыр болсо экран алдына жакын келсеңер, Сулайман Рыспаев атаңардын Падыша менен Кул Темир деген жомокту айтып беремин. Кызыктуу экен? Аты өзгөчө кызыктуу экен, жомок мындан да кызыктуу болот кана. Тынчтанып отургула, мен жомокту баштай берейин. Илгери, өзүн гана сүйгөн, өзүнөн башкага ишенбей шектенип мамиле жасаган каардуу, залым падыша болгон экен. Ошондой кыялынан улам бир туугандарынан, өз аялынан, баласынан да шек санап, падышалык тактымды тартып алат деп, башка шаарга жашоого зордоп, жер которуп жиберет. Падышанын сарайында балыкка тил, тегирменге жан киргизген бир устасы бар экен. Ал бир күнү ошол устасын чакырып алат да, мага айтканды кың дебей аткарган, колунан баар келген кызматчы Темир кул жазап бергин деп буйрук берет. Уста макул болот да, тамак жазап, үй жайын жыйнай турган, ооруса дары берип, айтканын кың дебей аткара турган Кул Темир роботту тез эле жасап бериптир. Ошондо да өзүнө тамак жасап берген ашпозчуларды да, дарыгерлеринен да, үй кызматкерлеринен да шек санап жүргөн падыша аларды да сарайдан оолактатат экен. Алардын ордуна устасы жасап берген Кул Темирди үй кызматкерлеринин да, ашпозчуларынын да, анан калса дарыгерлеринин да ордуна жумушка коет. Кул Темир падышанын айтканын айткандай аткарып, жумшаган жагына баса берет. Сүйлөбөгөнү, кыйыктанбагандыгы, айткандан башканы жасабагандыгы падышага аябай жагат экен, достор. Падыша болсо аны жумшап, эми менин жанымда шектенип, корко турган адамдарым жок, жыргап куунап жашасам болот экен да деп ойлойт. Бул Темир кулдун бир жакшы жери, ишке жумшаса, же бир нерсе сураса, ооба, жарайт, макул деген гана сөздү айтчу экен. Кул Темир кардым ачты. Тамак бересиңби дегенде ал ооба дей турган. Ооруп калса, Кул Темир ооруп калдым, дары бересиңби десе, анда дагы ооба дечү экен токтолбой. Мунусу падышага ого бетер жагып калды. Жылдар өтүп, баягы залим падыша картаят. Жанында эч кимиси жок, жалгыз баягы Темир, Кул Темири калат. Сырдашайын десе, анын сырдашууга жарабаган сапаты бар. Сүйлөшөйүн десе, сүйлөшүүгө ал таптакыр жарабайт. Жанында көңүлүн сураар жакын адамы жок болуп калат. Бир күнү падыша катуу ооруп, төшөктөн тура албай калат. Кул Темир дары берет. Дардан падыша айыкпай, баягы оорусу аябай күчөй берет. Менин чекемди басып көрчү, дейт падыша Кул Темирге. Кул Темир муздак темир колун падышанын чекесине коет. Өлүктүн колундай болгон муздак темир чекесине тийгенде, өлүп калсам жанымда ким болот деп ойлоп, падыша бул оюнан чочуп кетет. Мен эмне, ушинтип жатып өлөмбү? Мен өлөмбү дейт баягы Кул Темирге. Ал адатынча баягы билген сөзүн кайталап, ооба деп баягы Кул Темир адатынча ооба деген билген сөзүн айтып жооп берет. Кул Темирдин бул сөзү падышанын жинине аябай тигип, каарданып, аны эшикке кууп чыгат. Анан сарайда жалгыз жатып өлөт экенмин деп коркот да, өзүнүн бир кездеги сүйүп, жактырып алган аялын
betinen sүйüp, жүрөгү элжиреп, ойноткон балдарын аябай эстейт экен. Bir үйдө чоңойгон бир туугандарын ойлойт, көзүнөн жаш төгүп, өксүп ыйлайт. Эмне үчүн аларды жек көрүп, алыскы шаарга кууп жибердим экен, эмне үчүн деп аябай өкүнөт. Анан жаткан төшөгүнөн зорго турат да, сакчыларын чакырып, баягы сарайынан кууп жиберген дарыгерлерин, ашпозчуларын, үй кызматкерлерин алдырат. Темир кул роботту, аны жасаган устасын кошуп, алардын ордуна зынданга салдырып салат. Менин анык душманым ушул экөө турбайбы? Дейт падыша ошондо. Дарыгеринен, ашпозчусунан, үй кызматкерлеринен кечирим сурап, кетирген катачылыктарын падыша мойнуна алат. Дарыгери бир кездеги сүйүктүү падышасынын абалын көрүп, жылуу мээрими менен кайрадан дарылоого киришти. Жылуу сөзү менен анын ооруган көңүлүн көтөрүп, жакшылап сакайта баштады. Ашпозчу дагы ал сүйгөн таттуу тамактарын жасап берип, курсагын гана тойгузбастан көңүлүн да ачат. Падыша баары бир өзүнөн бир кездеги сүйүп калган жубайы, сүйүктүү бала чакасы жанында болбосо, жашоосу өз жайында болбостугун түшүнөт. Сакчысын чакыртып, чабаганчыларын чаптырат да, үй бүлөсүн, бир туугандарын, балдарын өзүнө чакыртат. Канча жыл бою башка шаарда айыпсыз, куугунтук көрүп жашап жүргөн, жакындарынан кечирим сурап, эң жакын адамдарынын баарын жанына алып, кайрадан ач көздүгүн коюп, эң мыкты, бактылуу жашап калган экен достор. Мына көрдүңөрбү достор, ач көздүк эмнеге алып барат? Менин тактымды тартып алышат, менин ушул байлыгымды алып алышат деп ач көз падыша жакындарынан, жада калса балдарынан да шек саначу эле. Мына аягында алардын баркын билген экен. Чындап эле достор, ар дайым жакындарыбыздын баркын билип, жакшы жашаганды үйрөнөлү. Ач көз болбойлу достор. Ач көздүк жаман сапат. Мен силерге ишенем. Силер ач көз эмессиңер, достор. Ай азамат, менин бөбөктөрүм. Сыйкырдуу китебинен ушундай сонун жамак айтып бердим. Эми достор, акырын барып уктагыла. Кана? Ай азамат досторум, жуунуп келип, эгер курсаңар ач болсо, шамшым этип алып уктагыла. А кечки тамакты жеген болсоңор анда азыр акырын жылып барып, жылуу төшөгүңөргө жаткыла. Бейпилтин достор.